Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы тапта Бишкектин бул четинде атайын Toyota центр тарабынан иш-чара өтүп жатат. Ал иш-чарада негизинен мына жол тандагы суналар өзүңүздөр көргөндөй өзүн сынап көрүшүүдө. Мындай иш-чара Кыргызстанда биринчи жолу өтүлүп жатат. Каалоочулар 2018 жылкы Toyota Land Cruiser 200, Hilux, Toyota Prado 150 үлгүсүндөгү автоунааларды айдап көрүштү. Жана ошондой эле келгендер унаалардын абалын билип, жаңы система менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул унаада Crawl Control жана башка ушул сыяктуу электрондук системалар бар. Аталган системалар тоскоолдуктарды өтүүгө жардам берет. Негизи системалардын аткарган эң негизги функциясы айдоочунун коопсуздугун түзөө. Тажрыйбасы аз айдоочу деле тоскоолдуктардан оңой эле өтүп кетет. Кардарлар унаны сатып алганы менен айрымдар анын функциясын жеткиликтүү билишпейт. Бул иш-чараны өткөрүүнүн башкы максаты аларды унаа менен тааныштыруу, дейт компаниянын өкүлү. Где бы Toyota не развивалась, какой бы дистрибьютор не был. Биздин компания дүйнөнүн кайсы гана бурчунда иш алып барбасын, баарынын максаты бир. Ошондой эле биринчи орунда кардарлар болуп саналат. Эң негизгиси аларга мыкты унаа тартуулоо. Ар бир кардарыбыз биздин үлгүдөгү унааны айдаганына, сыймактанышына аракет кылабыз. Кардарлар үчүн жакшы пландар бар. По проведению каких-то акций это уже дистрибьютор сам на своем уровне. Темир тулпарлардын күчүн сыноо үчүн түрдүү тоскоолдуктар даярдалган. Кыйын шарттарда айдоочуларга унаанын системасы жардамга келет. Бизде айдоочулар менен Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү унаага олтуруп, тоскоолдуктарды өтүп көрдүк. Мына биздин дагы чыгармачылык топ бул атайын унаа менен тестти өтүп жатабыз. Мына азыр акыркы этаптардын бири бул суудан өтүү экен. 1 метр тереңдиктеги суу экен. Рулде эле башкарат экенсиң, калган бүт автомат өзү жасап коет экен. Ошол баягы өйдө жакка чыгып баратканда, анан ылдый түшүп келатканда бүт машина өзү контролировать этет экен. Азыркысы жаңы уже системалар жаңы экен. Аябай управленияга жеңил. Система мындай ылдый түшкөндө, өйдө чыкканда газ тормозу жок эле. Ато мындай жерлерден өткөндө буга чейинки машиналарда мындай системалар жок болчу да. Вибрация өзүңөр сезип атасыздар. Өзү жүрүп барат да. Второй поставить. Мындан сырткары Toyota борбору тарабынан коноктор үчүн интерактивдүү оюндар ойнотулуп, белектер таратылды. Ананда ысык тамак узатылып, жандуу музыка жаңырып, иш-чара позитивдүү атмосферада өттү. Toyota борбору муну менен гана чектелбестен алдыда көрсөткөн кызматын жакшыртууну максат кылышкан. Алдыда кардарлар үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр жана жеңилдетчү шарттар түзүлөт. Айзада Нурадилова, Калбек Абдымамутов, New TV таң маанай берүүсү.